Ассалаумалейкум жигиттер, кандайсыңар? Иштер ден соолук жакшыбы? Барсыңарбы, амансыңарбы? Силер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Биякта бир поворотто өтүп кетейин дедим, Рязанский проспектке. Короче, бүгүн воскресенье, саат болсо азыр канча болду? 2-ден 1 минут өттү. Эртең менен канча 6:30 чыккам жумушка. 6:30 чыгып 7:30 чейин заказ жок отурдук. Андан кийин центр жака кирип барып эптеп бир баля кылып атып, заказдарды алып иштеп аттык. Азыр болсо перерыв кылып атам. Именно мен перерыв кылып атканда мындай болуп таксометрден чыгып кетпедимби? Блин, именно айтайм, именно мен перерыв кылайын деп атканда коэффициенттери прям чекчилейди болуп күйүп калыптыр деп койгон. Саат 4-кө бүгүн Мирбек Асанкулов деген билесиңерби? Баягы Зикр айдап, 223 Майбах айдап жүргөн бир блогер байкебиз бар эмес беле? Ошол байкебиздин, короче, жентек тоюна бартабыз бүгүнчү. Ошака чакырган, эми барбай коюш дагы болбойт. Анан мурдакы эски составдын баары келаптыр. Келгиле, кечикпей келгиле деп апрелдин башында эле чакыруу баракчасын жиберген. Ошондуктан хотя бы чач алдырып алайын деп атам. Чачтын баары көрүңөр агарып кеткен. Кичине татнакайраак болуп баралы. Ошол, азыр эме кылабыз, парикмахерскийге барабыз дагы, чачты алдырабыз. Андан ары Актанидзе деген братанчик бар, аны Люберциден алып кетиш керек. Мен бүгүн ичем, короче, мен бүгүн вообще жестко эс алам. Машина айдабайм, мени ала кетчи деп атпайбы. Деп эле подстава кылып салайынбы кишилерди. Тамаша. Актан братанды барып алабыз дагы. Андан ары эмеге барабыз, кафеге. Азыр эми чачымды алдырып чыга коюн. Мындай. Так, жигиттер, чачты алдырып чыктык буюрса. Чач кандай болуптур? Прическа. Баң-бадаң эле алдырып чыктым, короче. Эптеп, блин, бир жерлерде мындай парикмахер таап, постоянно ошого жаздырып, мындай көнүп калгандан кийин парикмахерлер жок болуп кетет да. Ошон үчүн бир мындай эме табыш керек болуп атат, бир парикмахерский табыш керек болуп атат. Постоянно бир парикмахерге баргандай болупчу. Бардың, отурдуң, болду. Лишний мындай ал, тигиндей ал дейсиң да. Өткөр үйдө го биринчи жолу, Москва биринчи жолу пешеходный переходдон мени орустар өткөр үйүп атат. Кудай сакта. Это сенсация дейт го. Так, жигиттер, кээ-бир айдоочулар бар экен, трудовой договорду жакшы түшүнбөй аткандарчы. Яндекс өзүнчө налог алса, трудовой договорго өзүнчө налог алынса, плюс парктын комиссиясы болсо, вообще көп эле акча алып турбайсыңарбы? Эмнеге андай болот депчи. Трудовой договор түзүлгөндөн кийин парк менен Яндекс алып жаткан налог алынбайт Яндекс тарабынан. Ошол эле налогду парк алып туруп, ошол парк силердин атыңардан мамлекетке төлөйт налогтучу. Анан кийин азыркы мен сунуш кылып аткан парк суткасына 300 рубльдан, анан кийин парктын комиссиясы 3%. Ошондо мындай эле эсептеп көрсөңөр, мисалы 300 рубльдин плюс-минус где-то бир 2% да, 2% плюс парктын проценти 3 болсо, 5 мейли өлүп кетсин деп койчу, 6 болсун дажычы. 6 болгон күндө деле трудовой договор менен иштеген выгодно. Анткени эмнеге дегенде, мисалы парковый самозанятый болуп иштесеңер, физлицолорго 4%, юрлицого 6% налог алынат. Плюс еще парктын комиссиясы бар. Ошо менен баарын кошкондо налогтуку 5 болсун деп койгула, парктын комиссиясы 6,5 плюс-минус эконуку мындай салыштырсаңар ортодо 1%, 1,5% эле ойнойт да. Анан кийин эми ар бир парктын условиялары ар кандай да. Кээ бир жакта 400 рубль алат, кээ бир жакта 480, кээ бир жакта 300 рубль алат. Ушундай эле бизде алып аткандай элечи.
болгон плюс бул официально трудоустроен болосуңар, силерде трудовой договор колуңарда болот. Ошол айырма. Стоп. Красавчик, братан. Ким жеңди? Куба братан жеңди дегендер бул кол чапкандар. Дария ишинебиз жеңди дегендер кол чапкандар. Жигиттер биякта баары сүрөткө түшүп. Сиздик байке өкөнүн атынан бул жагымдуу чыгарма жаңырсын. Достор үчүн жаңырсын. Достор, туугандар үчүн жаңырсын. Калоочулар бийге чыксаңыздар болот. Боке! Нурия еттің барын алып кетіп отыр. Семиресің, Нурия, семиресің. Так, жигиттер. Той болот, тойдун эртеси болот дейт го. Ремень, прощай. Короче, роликтин алдына чайналып калыптыр, үзүлүп турчу. Жолда баратсам эле аккумулятордун эмеси күйүп калды. Ашып калыпчу. Анан ал нерсе уже BMW-дан өткөн да. BMW айдап жүргөндө да ушундай болгон. Сразу эле капотты ачсам, ремень чайналып калыптыр роликтин ортосунда. Көрүнүп атпайбы? Борондо бокку чайып болду. Азыр эми алдына токтотуп койдум. Ой, Вегастын алдыначы. Как раз эртең менен ТО кылмакмын да. Кумсоодо рынокто. Ушул жерге чейин айдап келдим, жетип келди. Хотя бы. Так, жигиттер. Машина бүттү дейт. Саат 11 болуп атат түнкү. Түштө канчада? Саат 2-де. 2-де 3-4-дө таштагам. Ошо менен таштап бир жакка кетип калгам азыр. Булар да кетип. Машинанын вроде бүттү. Деди анан ачыкчын. Дөңгөлөктүн алдына таштап койгула. Деп аз келдим машинага. Ремень алмаштырып, еще ТО-да кылыш керек болчу. Кече көрсөттүм го эмеси үзүлүп кетти деп ремень. Эми азыр жана шкиф түз болсо экен, булар азыр жөн эле ременьди алмаштырып коюп эле
ошо ойдон эме алып калбагандай болчу. Так, ключ здесь. Блин, баарынан дагы парковка саатына 100 рубльдан болчу азыр. Пачага чыгып кетсе керек ужачы парковканы. Так, жигиттер вроде все четко. Парковка 100 рубль дейт. Жана тиги сервистеги работник номерин сураганда карточканычы минимальный 100 рубль кылып обнулять коебуз деп. Дагы жакшы ошону кылып коюптур. Болду анда эмесе саат канча болду? Саат 11 болуп калды. Үйгө барып жаталы. Эртең мен кайра жумушка чыгалыбызмынла деп.